Ош мамлекеттик университетинен кыздардан куралган команда Girl Style командасы. Кыздар, мен бул нерсени билгенде вообще оюнга келмек эмесмин. Эми сага эмне болду? Ой, бывшийым отурат Жумагүл. Бывшийың ким? Ой, Сапаш. Кайсы Сапаш? О, 86 Сапашчы. Ал 86 эмес, Сапар Сайназаров десең. Оны айылда бизди Сапашле деп айтышат. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Биринчи жазгандачы, мен өзүм дагы тааныбапмын, Анан? Мен Сапар красавчик, таныдыңбы, Шахида деп мына сүрөтүн жөнөтөт. Анан кийин экөөбүз анан күндөр өтүп жазышып баштадык, чала баштады. Акыркы күндөрү сүйөм деп ыйлай баштады. Анан кийин бир күнү жолугушууга чакырды. Чыктым. Кайсы красавчик болуп кетти, бул мен красавчикмин депчи. Көрсө, Сапар красавчик мындай боло турбайбы? Кыздар, Ой, сага эмне болду эми? мен дагы бывшийым отурат го. Сенин бывшийың ким? Саке. Ой, Саке деп эле Самат Эркинбеков деп айтпайсыңбы? Сакеле дейм. Авторитет болсо өзүнүн авторитет. Бул убагында мен артыман чуркой эле жүргөн. Айда сен өсө турган кызсың, сени колдойм деп жазыпчы. Анан бир күнү саат 12-де түнү даярдыкка чакырат. Мен ойлодум, түнү саат 12-де даярдык каяктан депчи. Келди. Өтпөгөн тамашаларын айтып, өзү күлүп отурбадыбы? Мен айтам да кыздар, ушул Сапар менен Саматтын эмнесине ашык болдуңар? Ага караганда бой десе бою бар, ой десе ою бар, акчасы бар. Эмил Эсеналиев мыкты эмеспи? Туурабы жаным? Жанды коем да. Тура байке, айтып койсоңуз өзүңүз деле. Кыздар, мына аялдар эркектердин 4 аял алышына каршы го. Мен каршы эмесмин. Алсын. Керек болсо өзүм алып берем. Акча, үй, неважный. На айтпадым беле, Самат, өтпөйт сен тапсың. Эми статистикалык маалыматтарга өтпөйлүбү, Мисалы статистикалык маалыматтар боюнча, аял киши жылына орточо эсеп менен 50 жолу ыйлашат экен. Ал эми эркек мырзалар болсо 3 эле жолу ыйлашат экен. Анын жалган эле маалымат. Мен убагында Сапашты күнүнө 3 жолдан ыйлачумун. Биринчисинде сүйөм деп ыйлачу, экинчисинде карызын ала албай ыйлап жүрдү, үчүнчүсүндө бир кою уруу ыйлап жүрдүм го. Кыздар, силер го жакшы эле уктатыпсыңар. Мен кичине окшошподу да. Эмне болду? Самат байке, айфон алып бериңизчи десем, паспортуң жөнсөң алып берем деди. Бир айдан кийин рассрочкадан СМС келет, карызың төлө деп. Көрсө мени уктатып кеттирди. Эмне кыздар айтам да. Негизи аял киши бар го. Экини төрөгөндөн кийин эле фигурам бузулат деп айтышат, Негизи аял киши болгондон кийин төрүш керек да, чынбы? Эми биз урпак улоочубуз. Мен мисалы турмушка чыккандан кийин төрөйм. Мен 5ти төрөйм деп турам. А мен 7-ни төрөйм. Мен 2-ни төрөйм. Шахида, мен 5ти, бул 7-ни сенде аз болуп калбадыбы? Мен жылына 2ден төрөйм. Эчки туылса эгизди, 2 жылда 8ди деген макал бар го. Мына ошолорун алып мага жазылган. Мени жөн эле алып койгула, чүчкүрүп эле төрөп алам.
Мына ушул жерде канчалаган көп жигиттер отурат экен, кыздар. Бир кайрылуу жасап албайлыбы кыздардын атынан? Урматтуу жигиттер, сиздер бизге жазасыздар. Макул деп жооп беребиз, сүйлөшөбүз, сырдашабыз. Бир аз көнүп бара жатканда жок болуп кетесиздер. Эмнеге жок болуп кетесиздер? Жок, мейли, ал деле мейли дейсин, тагдыр экен, эмне кылабыз эми? Башка бала менен таанышып көрөбүз. А бирок кайдан жайдан кайра пайда болосуздур дагы, менден калган кыз деп жамандайт экенсиздер. Урматтуу жигиттер, андай кылганыңыздар болбойт. Негизи кыз баланын аркасынан сөз ээрчитип, ушактаган чыныгы эркек мырзанын иши эмес. Илгери эркектер кыздарга жагыш үчүн оор таштарды көтөрүп, оор сыноолордон өтүшкөн. Ал эми азыркы кээ бир эркектер жөн айткан сөздү көтөрө албайт го. Тарынып, я тебя не ожидал деп. Забок кылып, а Самат чыгарып кой мени чорныйдан. Мына кыздардын баарын чулатып, акыркы учурда дубайский шоколад чыкты. Даамын силер деле билип көрдүңөрбү, кандай экен? Койгулачы кыздар. 3500 сомго кичинекей бир шоколадты алып, ошол 3500 сомго бир коз алып жебейли, кандай дейсиңер? Шашлыктан кылып, пияздан турап, уксуздан себип, кандай гана сонун, Мына кыз демекчи, акыркы учурда кыздар үчүн эң бул актуалдуу темалардын бири калың темасы. Үчөөбүздүн калыңыбыз канча деп ойлойсуңар? Меники 500 000. Сен каяктан болот элең? Баткенден. Көп эмеспи? Состояние нормальный. Жакшы тураса түшүп беребиз, конечно. Кыздар, мен Таластан болом. Силерди билбейм го, канча экен? Меники 1 миллион. Эне сүтүнүн өзү. Эне сүтүнүн өзү 1 миллион? Ооба. Шахида, сен эмне флягалап сүт ичкенсиң? Кыздар, жылына 2ден төрөш оңой дейсиңерби? Токтоп кал кыздар. Андан көрө келгиле, өзүбүзгө бир калың сурагандан көрө бакыт сурайбыз. Oyunumuzun sonunda emне демекчибиз. Негизи кыз баланы кыргыз эли илгертен азектеп сыйлап келишкен. Ал тургай кыз бала үчүн 4-ді да бошот беришкен. Эми бүгүнкү оюнда биз жигиттерге теңелип 4 талашпайбыз. Анткени менен куржунубузду кор кылбайсыздар деген үмүттөбүз. Кымызсың канай, кыргыз кызым ай, айланай көзүңдөн ачып жумганай. Алдыңыздарда Ош мамлекеттик университетинен келген Girl Style командасы болду. Чоң рахмат. Багыттарым алдабы.